Кутмандуу таңыңыздар менен саламатсыздарбы? Сиздер менен көгүлтүр экранда амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Деги эле адам баласынын ден соолугуна кам көрүп, туура кеңеш берүүнү көздөгөн дарыгерлер көрсөтүүсү, аны менен мен Махабат Талантбекова болмокчумун. Антон Павлович Чехов айткан экен, адамда баардык нерсе жагымдуу болуш керек. Келбети, ою, кийими, жада калса жан дүйнөсү да жагымдуу болуш керек. Анан мен бир нерсени толуктап айтып кетмекчимин деген. Адамда жылмаюусу дагы жагымдуу болуш керек. Албетте, жылмаюусу жагымдуу болуш үчүн артындагы тиштери жакшы көрүнүш керек. Ошол бизди жылмаюубузду жакшы көрсөтүп турган тиштер тууралуу кеп кылмакчыбыз. Бүгүн бизде конокто тиш дарыгери, стоматолог Кармышаков Чыңгыз Болотбекович. Саламатсызбы, Чыңгыз мырза? Кош келипсиз. Сизди куттуу студиябыздан көрүп жатканыбызга өтө кубанычтабыз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Жакшы. Эң алгачкы эле суроолорубузду узатып баштайлы, анда ден соолук ооз көңдөйүнөн башталат дейт эмеспи? Деги эле тишке кандай кам көрүшүбүз керек, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Тишке негизи жарым жылда бир тиш дарыгерине барып туруш керек. Көрүп, билип, текшерип, эмне болуп атат, кандай болуп атат, ошондон башталат да. Анан барбаса билинбейт да. Биздики ооруганда барат. Ооруганча барбай жүрө беришет. Ошон үчүн жарым жылда бир барып, текшерип, билип, көрүп, ошондо эмне болгон болсо, мисалы, кариес болгон болсо, ошону алдын ала лечение кылыш керек. Уже андан аркысы болуп, уже боли эме болуп калса, мисалы, пульпитный болуп, же периодонтит болуп калса, уже баягы ошого жараша лечение кылыш керек болот. Тишке болсо негизи баягы качан кам көрүп башташ керек, кичинекей баланыкы качан дейт. Негизи эле тиш чыккандан баштап кам көрүп башташ керек да. Ошо тиш чыкканда башталат. Кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, кандай туура тамактарды бериш керек, мисалы, бүт баардык нерсе ошого байланыштуу болот. Жакшы. Айтсаңыз, анан тишти эки маал жууш керек экенин билебиз. Бирок ошол кандай пасталарды колдонуш керек, кандай тиш щетканы колдонушубуз керек, ошол тиш щеткада канча убакытта бир алмаштырып турушубуз керек? Жакшы суроо. Бул эмеге байланыштуу болот. Баягы бир паста менен бул паста жакшы деп постоянно жууп жүрө берген тоже болбойт. Себеп дегенде аны деле алмаштырып туруш керек. Ар бир пастанын составы ар кандай болот. Щетка баягы көбүнчө средний жесткость эле ошол эле жакшы да негизичи. Баягы өтө жумшак болуп, өтө катуу болгон тоже туура эмес. Жакшы. Анан жогоруда айтып өттүңүз, деги эле тиш чыккандан баштап кам көрүшүбүз керек депчи. Мына ошол көп учурда ата-энелер сүт тишке кайдыгер мамиле кылып коюшат да. Сүт тиш түшөт, анын ордуна жаңы тиш пайда болот депчи. Ошол сүт тиштин түшүп жаңы тиштин чыгышына сүт тиштин кандай таасири бар? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи сүт тишке баягы кайдыгер караган тоже туура эмес. Себеп дегенде баягы сүт тиш тез курттап, баягы ириңдеп же воспаление болуп, мисалы, убагынан эрте алынып кала турган болсо, ал дагы туура эмес да. Ошо өзү ар бир нерсе өзүнүн убактысы менен болгон жакшы да. Тиш өзүнүн убактысы менен түшсө, сүт тиш баягы постоянный тиш чыгып, ошол постоянный тиш чыкканда уже баягы ага серьезныйраак карап эметсе, ошол жакшы болот. Анан азыркы деги эле кош бойлуу айымдар көп учурда тиш дарыгерлерине кайрылбай калышат да. Мына ошол кош бойлуу айымдардын тишинде көп көйгөйлөр болсо, кандай балага кандай зыяны тиет, балага таасири тиеби? Негизи балага если тишти даарылап убагында баягы боюнда бар кезде, мисалы, экинчи триместрде даарыланат көбүнчө. Анан кийин негизи ошо планировать этип атканда негизи тиштин баарын даарылап туруп планировать этиш керек. Туурасы ошондой болот да. Анан кийин баягы балага тиштин немеси деле боюнда бар аял, если тишин даарылатса, мындай зыян деле тийбейт, бирок обезболивающий ичкенге болбойт да. Обезболивающий ичип, антибиотик ичкенге болбойт. Жакшы. Деги эле ошол тиш дарыгерине канча убакытта кайрылып турушубуз керек? Жарым жылда бир. Жарым жылда бир. Туурасы. Жакшы. Анан айтсаңыз, берекет жөнүндө айтып өтсөңүз, кандай кам көрүшүбүз керек? Деги эле боюнда бар учурда тиш салдырса болобу? Ошолор жөнүндө айтып өтсөңүз. Боюнда бар учурда тиш салдырса болот, если прям ошондой необходимость болсо. А так негизи боюнда бар кезде тиш баягы адамды кыжалат кылып, ооруп, кыйнабаса, жөн эле коюш керек да негизичи. А так салдырсанын зыяны деле жок. Мындай кыйнап деле эчтеке эметпейт. Айтсаңыз, анан брекет учурунда тиш салдырса болобу? Жок, брекет учурунда тиштердин баары бошоп турган кези да, потому что баягы тиштер жылат,
ар кандай эмелер болот, ал убакта уже бир аз күтүш керек болуп калат. Ошол брекет салдырууда деги эле үстүңкү жагына брекет салдыруу жөнүндө да айтып өттүңүз. Мен мындай жагдайга кездешкеним бар. Үстүңкү тишинде артында ууру тиш чыккан, тиштин артындачы. Ошол анан дарыгерге кайрылганда алдыңкы тишин жулуп койгондо бул артындагы ууру тиш бери чыгат, кайра түздөлөт депчи. Ошол сөзсүз брекеттин жардамы менен түздөлөбү же өзү түздөлүшү мүмкүнбү? Эми ал ошол эмеге жараша болот да, мисалы баягы рентген снимок болот, адамдын тишинин строениясы болот, зубной ряддык, ошолордун баарын карап, ошондон чыгат да ал анализичи. Ошол брекет кийүүдө кандай эрежелерди сакташ керек? Кандай ыңгайсыздыктарды жаратабы? Ооба, брекет кийгенде обязательно ыңгайсыздыктар жаратат. Брекет деген бул компромиссное лечение баягы пациента и врача деп коет негизичи. Баягы врач айтат, пациент ошону соблюдать этиш керек негизи. Соблюдать этип, анан кыл дегенин кылып, кел деген убакытта келип, айтканын аткарыш керек, так аткарыш керек да. Ыңгайсыздык жаратканда баягы дугаларын алмаштырып эметкенден кийин, соответственно, бир жумага жакын ооруйт тиш. Потому что баягы ар бир ай сайын дугаларын алмаштырганда баягы нагрузка болуп баштайт. Ошондо тиштер ооруйт. Ошол ыңгайсыздыгы бар. Анан тамак жегенде, тамактанып эметкенде ыңгайсыздыктар болот. Брекет кийгенден кийин баягы бир күндө 2 жолу эмес, бир күндө канча жолу тамактанса, желательно ошончо убакыт жууш керек тишти. Ошол эмелер бар. Анан дарыгерге канча убакытта кайрылып туруш керек брекет кийгенден кийин? 4 жума, 6 жума, ар кандай да баягы бир түшүп калып же дагы бирдеме туура эмес болуп атса кайрыла берет. А так негизи туурасы 4 жума, 6 жума. 4 жума, 6 жумада кайрылып туруш керек. Негизи брекетти толук канча убакытта кийгенден кийин тиш түзөлөт? Ал баягы эмеге жараша болот, тиштин кыйшыгына, эмелерге жараша болуп, ошол деген 1 жылдан 2 жылга чейин ар кандай да. Ар кимдин эмесине жараша болот, прикусуна жараша. Жакшы. Анан деги эле ушул брекеттен башка ыкма менен дагы түздөсө болобу же бир гана брекет менен түздөлөбү? Жок, азыр эми мисалы брекеттин эле семействосу болуп калат да, бул жана элайнер болот, ар кандай эмелер болот. Негизи брекет кийбейм дегендер мисалы ортопедический метод деп бул жана тиш салып ошо менен түздөп коюшат да. Если ошого мындай өзү каалаган адамдар болсочу, кээ биркилер мисалы брекет кийгиси келбейт. Кээ биркилердин темирге аллергиясы болот. Ошондо деле бирок темирге аллергиясы болгондо азыр керамический, сапфировый деле брекеттер бар. Просто брекетке каршы адамдар бар да өзүчү. Ошолор мисалы баягы ортопедический метод менен эле тиш салуу методу менен түздөп алышат. Ошол аллергиясы бар деп калдыңыз. Ошол салып атканда аллергиясы бар экенин кантип билесиздер? Адам өзү негизи баягы уже аллергиясы бар адам мисалы өзү билет да. Бизге келгенде уже баягы темирге аллергиям бар же тиги деп. Мисалы уколго аллергиясы барды биз текшеребиз. Кичине эме болсо, мисалы бизде сомнение болсо, биз сразу аллергоцентрге жөнөтүп, ошол жактан анализ тапшыртабыз. Себеп дегенде баягы адам бизге ден соолугун аманат кылып келет да. Ошо ишеничти акташ керек да. Анан ошол анализ тапшырып келгенден кийин эгер жакшы болсо анан брекет коесуздар, Жок, брекет эле эмес, негизи эле бүт жагынан да бул леченияга полный эметет. Бул брекетте болсо, мисалы, мен имеется в виду аллергия именно темирге же эме болсо ошону айтып атам да. Жакшы. Анан ушул жогоруда айтып өттүңүз, ортопедия депчи, ошол боюнча айтып өтсөңүз. Ортопедия бул баягы тиш салуу жана протезирование, ошо общий негизи медицинский термин ортопедия деп эметилет да, ортопедическое лечение деп эметет. Бул баягы коронка, темир тиш, металлокерамика, цирконий, ошонун баары эле ортопедияга кирет. Жана салып кайра чыгарма кийме тиш деп коет го, протезирование, ошол деле ортопедияга кирет да, мунун баарычы. Жакшы. Анан айтсаңыз деги эле тиш салуу учурунда канча убакыттан кийин тамактаныш керек, тиш салгандан кийин же болбосо жулдурткандан кийин канча убакытта тамактануу керек? Негизи жулгандан кийин бир 2 саат покой керек да. Тамактанбай эме кылбаш керек, инфекция кирип эметпейинчечи. Инфекция кирип кетпесин деп баягы лишний суу эметип эметпеш керек. Себеп дегенде баягы тиш жулунган жер ачык болот. Пока кандын свертовый эмес болуп, бир аз жабылып эметиш керек да, инфекциядан защита болупчу.
Анан кийин уже бир 2 сааттан кийин тамактана берсе болот. 2 сааттан кийин тамактана берсе болот, Анан тишти чистка кылгандан кийин канча мунун зыяндуулугу барбы, ошол жөнүндө айтып берсеңиз? Зыяндуулугу бар, если ошону туура эмес чистка кылган болсо да. Баягы ультразвуковый вибрировать этет, анан микротрещинаны жаратат да. Анан если ошону туура эмес ракурста кармап, туура эмес чистка кылган болсо, ошондо баягы микротрещина пайда болуп, ысык суукка адам көбүнчө баягы эме болуп калат. Чувствительность пайда болупчу. Ал опять также баягы таштары мондай шумдук болуп өсүп кеткен болсо, чоң таштар болгон болсо, алар деген деснаны басып калат. Ал таштарды алгандан кийин баягы деснанын эмеси ачылганда тиш шейкалары четтери ачылып калат. Ошондо баягы мустак ысыкка реакция бере баштайт, тиш оорупчу. Бирок ал эми баягы полностью кетпейт, бирок азаят. Негизи чистка кылса болот, Болот, негизи кылыш керек. Аны кылбаса баягы пародонтозго айланат да аягычы. Анан тиштер түшөт. Адам тиштерин жоготот. Негизи ошол жаш балдардын тиши түшкөндөн кийин канча убакыттан кийин кайра чыгуусу керек? Жаш балдардын тиштери уже баягы постоянный тиштери чыгайын деп калганда түшөт да негизи. Анан кийин тез эле чыгат ал. Ар кимдики ар кандай. Ар бир баланыкы ар кандай болот да көбүнчө. Мисалы жанагы азуу тиштерди жулгандан кийин, акыл азуу тиштери жулса болобу? Аларды жулгандан кийин тиштер жылышып кетпейби? Акыл азуу тиштер мындай болот. Ар кандай болуп чыгат, мисалы үстүнөн кээ биркилердики до конца чыкпай диснанын ичинде калып калат. Кээ биркилердики чыгат. Анан чыкканда баягы тиштерди түртүп кыйшайта турган болсо, аларды жулуш керек болот, сөзсүз. Кээ биркилердики болот, мисалы ылдый жагынан мындай ретенированный деп коет, ал жатып өсөт тишчи. Ал берки тиштер тамырын чиритет, же болбосо баягы түртүп скученность жаратат да. Ошол учурда баягы рентгенге тартып туруп жулуп коюш керек. Ошол жулдуруп койгондон кийин тиштер кыйшып, бузулуп кетпейби? Жок. Антпейт, негизи акыл азуу канча жаштан чыгыш керек? Эми ар кимдики ар кандай, мисалы меники бир 2 жыл мурун чыкты. Кээ бирөөлөрдүкү 13 жашында баягы зачаток болуп пайда болуп калат. Кээ бирөөлөрдүкү баягы 35 жашында чыгат, кээ бирөөнүкү 25 жашында чыгат. Ар кимдики ар кандай да. Ар кимдики ар кандай экен. Жакшы. Эрте таңдагы 1 сааттан кечки 2 саат берекелүү болот дейт эмеспи? Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Анда эмесе сизге эркин микрофон берели. Кыргыз элине каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз. Чоң рахмат кыргыз элине, баардыгына кутман таңыңызга салам. Биринчиден күнүңүздөр ийгиликтүү болсун, ден соолугуңар жакшы карагыла, тишиңерди сактагыла. Дагы эмне дейсиз, ошол? Бир адамдан экинчи адамга берген белеги бул ага бөлгөн убактысы дейт эмеспи? Ошол бизге алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүн бизде конокто тиш дарыгери Кармышаков Чыңгыз Болотбекович болду. Сиздер менен дарыгерлер көрсөтүүсү, аны менен мен Махабат Талантбекова болдум. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар. Кийинки сюжетти Түркия жөнүндө сюжетке бермекчибиз.